Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызбай каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен жалпыңыздарга. Урматтуу мекендештер, бир туугандар, бүгүн биз Москвадан буюрса Самарага учуп жатабыз. Ошол жака дагы барып сиздерге толук маалыматты беребиз. Абдулка ака, бир ой пикир айтып койсоңуз. Урматтуу достор, мен чынын айтсам, алыс жолго машинам менен жокмун да. Анан Рустам иним айтып калды, ошо Кудайым буйруса Самарага учуп барып, андан ары границага жакын эле экен, барып келе калат экенбиз. Анан кайра учуп келебиз дегенден Кудайым буйруса кетип атабыз. Жол киреси боюнча деле айтам мындай, өтө кымбатка түшпөйт экен. Андыктан мага окшоп баягындай машина менен алыс жолго жоктор ошо самолет менен барып келсеңер жакшы болот экен. Ооба достор, ошол жака барып дагы толук маалыматты беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Мынакей урматтуу мекендештер, буюрса регистрациядан өттүк. Күтүү залында турабыз азыр. Буюрса азыр 1 сааттын ичинде саат 4-тө учабыз. 2 сааттык жол экен. Биз менен чогуу боло, ушул жака караганда ким тосуп алды, кандай барып келдик, ал жакта канча сааттык жол, ошол боюнча сиздер менен толук маалыматты беребиз буюрса. Күтүңүздөр чачты. Мынакей буюрса достор, самолетке отурдук, эселаман, дуа кылып коюңуздар. Биз менен чогуу болуңуздар. Абдулка бир көз сүйлөп коюңуз. Буйруса 2 саатта Самарага жетебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Баардык удобстволорун көргөзүп турабыз силерге. Жакшы. Кудайым буйруса жеңил барып келебиз. Жакшы сөздөр жазып, биздин каналга катталып коюңуздар. Урматтуу мекендештер, буйруса Кудайдын каалоосу менен насип этип келдик Самарага. Чыктык аэропорттон, буйруса бүгүн дагы сонун кылып обзор кылып видео тартабыз. Канча болду, расходдор канча кетти, биз менен чогуу болуп, алыстабай жакшы сөздөр жазып, видеону группа менен бөлүшүп коюңуздар. Баарыңыздарга сунуш кылабыз достор. Кандай буюрса мынакей границага жетейин деп калдык. 5 мүнөт жол калды. Жолдор тегиз, музсуз жол. Шукуратка тосуп алды бизди. Assalamu alaikum tug'anlar, assalomu alaikum жердештер. Мына келсеңиздер, Шукурат ака кызматта болот буюрса. Өзүм тосолуп, чырайлуу кылып. Арт жакты тартып эле коеюн, жамаат тоодот Азыр ошол жака барып, эсаламан буюрса дуа кылып туруңуздар. Границага кирип чыгып, анан сиздерге дагы толук маалыматты беребиз буюрса. Кудай буюрса. Урматтуу мекендештер, бир туугандар, буюрса мына эсаламан өтүп алдык. Барып келдик 5 очередь. Бул акебиз аябай сонун айдайт экен. Жолдорду билет экен. Бат алып кирип чыкты бизде. Кайсанан? Assalomu alaykum. Эми элдер менен амандашып, бул жерде кичине маек кылайлы. Жолдо баргыча да маек кылып кетебиз. Өзүңүз тааныштырып, элдер менен амандаша бериң. Assalomu alaykum tug'anlar, assalomu alaykum жердештер. Moskvada жүргөн иммигранттар бардыгыңарга дойсулук тилейм. Бардыгыңарга Москвадан, Санкт-Петербургдан келе бересиңер. Мен 15 жылдан бери шу жерде границага каттайм. Мына укаларыбыз келди, өздөрүн дагы алып келип, кайра чыктык уже, шу жерден уже видеоролик кылып атабыз. Эми кандай кирип чыктык, кандай келдик, кандай тосуп алдык, эми клиенттерден сурасаңар. Сонун ака. Сонун өздөрү сүйлөгөн жакшы да. Микрофонду берсин. Сиз менен дагы маек кылабыз. Абдулка ака, кандай барып келдиңиз? Кандай? Ассаламу алейкум достор, мынакей биз азыр Казакстанга границага кирип чыктык. Силерге бир өзгөчө тема айтайлы. Чындыгында биз киргенде ар жактан очередь аябай көп экен. Биздин водителибиз аябай шустрый байк экен да, Алла ыраазы болсун. Көрдүңөр да, барыбыз эле сонун өтүп, мындай грамотно эч кимге мешать бербей, бат-бат өтүп келдик. Өзү да анча-мынча арабызда баягы вопросу барлар бар экен. Ошого дагы содействовать этип, ары бери чуркап, бат аябай сонун бүтүп келди. Мына Кудайга шүгүр, баарыбыз чыктык, печаттарды урдурдук, сонун эми барып дальше ишибизди кылабыз дегендер. Барыңыздар, сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Бул байке аябай ишеничтүү экен. Чындап ооба, анан эми айта кетчү нерсе, машинаны да аябай сонун айдайт экен, комфортно айдап, сонун кылып жеткирип кетти. Вот жигиттер. Сен оюңду айтып кой. Кандай барып келдиң? Assalomu alaykum birinchidan. Өтө сонун. Мен бул границага келгеним 3-чү жолу келишим. Через Самара. Через Самара келгем. Машинада жүрө албайсың көп. Ооба, машинада көп жүрө албайм. Анан ошо самолет мага ыңгайлуу. Башта биринчи келгенимде башка водительдер менен барганда кичине кыйналчу элек баягы очердтерданчы. Бул акебиз тарс нар жак бер жак кылып, короче, ишти кылды да, бул жагынчы. Ошол жагы. Ошол келиңиздер. Ошо ыңгайлуу самолеттен. Бул бала ошол Кыргызбай каналдын ушундай кадрдын артында турган бала. Бойдок жакында жаш кыздар ачып. Карындашыбыздан да алып кой, Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кандайсыздар? Диананы баарыңыздар таанысаңыздар керек. Баары
жомарт болуп калдык. Бизде да көп мындайча айтканда жана мага окшоп, эгерде машинада көбүрөөк убакыт жүргөнгө, баш айланып же болбосо көңүл айланып, машинада көп жүрө албаган адамдар боло турган болсо, сөзсүз түрдө ушул нерсени сунуштайт элем сиздерге. Такси менен чыгып келген акчага эле ошол эле акча, даже андан да азыраак болот экен расход. Барып келип Самарага самолет аркылуу бир күндө кирди чыкты кылып келесиздер. Еще границага келгенден кийин Булбайкенин бизге жаккан нерсеси мына ушул жерде турган адамдардын арасында кимде проблема кандай болгон болсо, ошонун бүт баардыгына биздин өзүбүздү таштап койбостон өзү чуркап жардам берип бүт баарыбызга границадан нары бери өткөрүп койду. Очурттар ошончо буга чейин границага келип жүргөн адамдар да билет болуш керек. Өзүңүздөр көргөнсүздөр, мына ошол очурттерден без очурт баардыгыбызды өткөрүп, сонун кылып жеткирип атат. Машинаны да комфортно и тез айдайт экен. Машалла, рахмат. Же кандай сүйлөшмүз да? Бакыл, булар эми кичине камерага тартынып атат. Мени. Ака, неме боюнча айтыңыз эми, күнүнө канча рейс болот? Кандай болот ошо каттанбоо ушулар боюнча кичине маалымат берип койсоңуз, мекендештер. Эми күнүнө ар күнү чыгабыз өзү. Ар күнү качан келсе дагы машинабыз бар, турат. Самый главный эртең менен билет алса, азыр жаңы рейс коюлуп калды. Мына өзүңөр келдиңер, эртең менен 7-де келдиңер. Уже кечке чейин барып калабыз, Кудай кааласа. Экинчи потокко дагы келесиз да? Келем, экинчи потокко дагы чыдасам, өзүм келем, чыдабасам, ака-укаларым бар, бир тууган. Өзүңүздүн мындай командаңыз бар. Өзүмдүн командам бар. Мен бригада, ооба. Аябай сонун. Билет боюнча жеңем билет боюнча, вопростарга жооп бериш боюнча баардыгына жеңең өзү. Мен хам менеджер, хам администратор, хам авиакасса бар жогуну өзү жолго коет, өзү эптейт. Баардык суроолорго жоопту берет. Мен жолдо жүргөнүм үчүн антина болуп калат, болбой калат, границада болуп калам. Адамдар менен паспортныйдан өтүп калабыз. Ошон үчүн вовремя жооп бере албасам, аялыма таштап келем. Ошо жеңең өзү бар жокто эптейт. Ооба, урматтуу мекендештер, бир туугандар, Москвадан келем дегендер болсо, номерлерге кайрылсаңыздар, жеңебиз билет сатат экен, байкебиз кызматта экен буюрса, кеңешип, сүйлөшүп келерсиздер. Кааласаңыздар, эртең менен келсеңиздер, мына обедке чейин барып калат экенсиздер. Обедтен кийин деле келсеңиздер болот экен. Бирок сөзсүз түрдө кеңешип, сүйлөшүп аласыздар да. Азыр биз менен чогуу болуңуздар, биз дагы буюрса сиздерге маалыматтарды беребиз. Самарага барып дагы ушул жакта. Дагы жолдо кетип атып, дагы бир-эки жерде алабыз, жеткирип койгонубузду. Анан айта кетейин, Москвадан Самарага келдик, эсаламан, сонун келдик. Самарадан границага 3 саат эле жол экен. Жолдор деле таза, аябай сонун, музсуз жок, мындай сонун келдик да. Азыр дагы буюрса эсаламан, Алла таала насип кылса, барып калсак дагы ушул жакта кадр кылып, жолдордо кадр кылып туруп, акырында ошол жака дагы коштошобуз сиздер менен. 12 сааттан 14 саатка чейин, 16 саатка чейин разница болуш керек да обратно билетинде. Потому что ар кандай немелер болуп калат да бул жерде дагы. Иногда жакшы иштебей калса, кичине туруп калабыз. Ошо. Биз менен чогуу болуңуздар достор. Коштошпойбузбу? Баардыгыңарды күтүп калабыз. Анок чала бергиле, WhatsApp'тан жазгыла, келе бергиле. Урматтуу мекендештер, бир туугандар, эсаламан границага кирип чыктык мынакей. Буюрса Самарага жолго алдык, сапар алдык. Буюрса алдыдагы гай кызматына барасыздар. Азыр буюрса бир 2,5 саатта дагы барып. Урматтуу мекендештер, мынакей Кудайым буюрса эсаламан барып келип алдык. Бүгүн Москвага учабыз азыр буюрса. Чындыгында ар бир жердин мыйзамын сыйлаш керек. Документтерди да сонун кылып алдык. Баарыңыздарга сунуш кылабыз. Самолет менен келип кеттиңиздер. Аябай жеңил, аябай сонун экен. Абдулкай ака, сиз да бирөө сөздөп койсоңуз, кандай барып келдиңиз? Жакшы да? Ооба, урматтуу туугандар, мынакей өзүңүздөр күбө болуп, биз түнү эртең менен точнее учуп келгенбиз. Мына агабыз бул жактан өзү тосуп алып, бизди машинасына алып барып салып, границага алып барып берди. Дагы эскертип айтам, туугандар, агабыз өтө надежный адам экен, анткени бул жерде мына бир көп жылдан бери тажрыйба бар экен, каттап жүрүп. Бүт ошо границада мындайча айтканда баары менен тааныш жакшы болуп калыптыр. Мындайча айтканда бат кирип чыгыш жолунун баардык себептерин кылат экен. Аябай бат кирип чыктык, хотя аябай очередь көп болчу. Мен ошого эле аябай ыраазы болдум. Машинам дагы аябай сонун айдайт экен. Сизге Аллах ыраазы болсун, байке. Чындыгында аябай кызмат кылды бизге. Ошол арабызда анча-мунчабыздардын вопростор болуп калды эле. Ошого дагы кирип, өзү аралашып, жардам берип, аларды дагы алып чыкты. Бул да сонун болду да чындыгындачы. Анан самолет менен келген аябай ыңгайлуу экен, анткени
2 саат учат экенсиң, келет экенсиң, бул жагына 3 саат, О, 3 саатта барасың, 3 саатта келесиң экен. Азыр Кудайым буйруса, кечки сааты 11де кайра биз Внуковго учуп кетебиз, кайра эле 2 саатта Кудайым буйруса Москвада болуп калабыз. Барыңарды ушул агабыз аркылуу границаны пересечение кылганга чакырабыз. Ага, сизге чындыгында чоң рахмат. Аябай биз Москвадан 6 болуп келдик, 2 саатта учуп келип, бир күндө эле келип кетип атабыз. Өзүңүз дагы толук маалымат берип койсок эми ушул менен видеону жыйынтыктайлы. Кандай кызматтар көргөзөсүз, кандай кылыш керек, документтер инте болсо жардам бересизби? Ар кандай существение болуп калат, мисалы миграция өтүп кетиши мүмкүн, регистрация өтүп кетиши мүмкүн. Кандай жардам көрсөтө аласыз? Анан группа болуп, достор болуп, бизге окшоп 6-7 болуп келгендер бар. Ошолорго кандай кызмат көргөзөсүз? Авиабилеттер боюнча дагы айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум жердештер, ассаламу алейкум мекендештер. Баардыгыңарды Самарада күтүп калам, өзүм тосуп алам, өзүм алып барып чырайлыктуу алып барып алып келем. Мына өздөрүнү дагы биз сначала өздөрү келди, реклама бериштен алдын, өздөрү сүйлөштү, өздөрү келип, көрүп, бар жокту тартып, алып барып, сонуна барып келдим. Кудай кааласа. Анан подробность айтайын десем, мындай компания болуп келе турган болсо, азыр жаңы рейс коюлуп калды. Эртең менен учуп келе турган болсо, 7 адамбы, 10 адамбы, 4 машиналыктар бар, анан 7 машина бизде бар да, өзүңөр көрдүңөр азыр. Ооба. Анан сразу эмнеде эч кимди күтпөйт да, сразу бир күнгө алып койсо болот. Сразу барып, дагы келип калганын үспөт этип калабыз. 300 километр бир жагы, 300 километр кайра кайтышы, өзүңөр көрдүңөр. Ошондо дагы бир 3,5 саатта жетсек, 3 саат, 3,5 саатта кайра келебиз. А жерде дагы 1-2 саат задержка болуп калат. Хотя бир 12 саат, 14 саат немеси менен алса, аралыгын алса, ошондо жакшы болот. Страховка кылган жакшы, все равно мына жолдо жүргөндө. Да, бирден, экиден келем дегендер, до обеда келсеңер, допустим, мына жерде өзүбүз ар рейсте адамдарыбыз чөт, жетпеген жерине жеткирип, өзүбүз кошуп, адам кошуп чыгарабыз. 12ге чейин келсеңер, эртеси күнү обедке алып койсо боло берет. Потому что кеч калып кала турган болсок, жата турган жерлер ham бар бизде. Гостиницалар бар, кафелер бар, өзүңөр көрдүңөр, азыр барып көрсөтүп. Ошондой келе бересиңер, жалат болсун. YouTube каналыңыз дагы бар, YouTube мен өзүмө дагы кичине андай YouTube канал дагы ачканмын. YouTube каналым дагы бар, описанияда калдырып коебуз, Кудай кааласа. Ошол жерге өтүп, подписка кылып койгула, сураныч бар жерде, лайк. Телеграмда барбы? Эми мына машиналарда дагы келип кетишип атат өзү негизи. Бирок эми ооруп калгандар бар, чоң аксакалдар бар, апалар бар, эжелер бар, беременный адамдар бар. Алар алыска жүрө албайт да эми жолдо, туурабы? Мына самолетте келип келсе кичине жеңилдик болот да аларга дагы. Анан машина менен салыштыра турган болсок, акчасын самолет арзан түшөт анча. Ооба. Туурабы? Өзүңөр көрдүңөр, өзүңөр. 3700ге барып келиш билет болду биздеке. Ооба. Граница акчасын айтып көрөлүбү? Жок, акчасын эми өзүбүз келишип алабыз. Келишим бар, мындай арзан эле негизи. Жок. Ооба. Телефон кылсаңар, авиакасса дагы өзүбүздө бар. Авиакасса дүйнөнүн бүт бар жерине, ооба. Кыргызстан болобу, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, любой жерге авиакассаңыз өзүң көрдүң, жеңиң өзү постоянный. Сразу билет сразу алып берет экен буюрса. Билеттерин дагы өзүбүз алып беребиз, мындай турлап, өзүбүз рейстерге турлап алып беребиз, чтобы кыйланбастык үчүн адамдар туура эмес билет алып алып, туура эмес алигинде вактына туура эмес алып алса, жетпей калса, анан билетке күлүп калбасын. Ошого бар жогун өзүбүз караштырабыз. Арсен сага жакпыбы? Ооба, биринчиден ассаламу алейкум дагы бир жолу. Мен азыр не десем мындай жаңы төрөлгөн маладай болуп турам да. Неге дегенде, баягы документ бүгүн документ баары таза болуп, тагылар жарыман чыкса дагы смело жанынан өтүп кете тургандай эле болуп турам да. Ошо баарыңыздар ушу агабызды сунуштайбыз. Келиңиздер. Баары ыңгайлуу, машинасы дагы таза, ыңгайлуу. Бат жеткирип, бат алып келип берет. Рахмат. Ооба достор, урматтуу бир туугандар, мекендештер, ар бир жерин законун сыйлап, мыйзамын сыйлап жүрөйлү, документтерибизге так болойлу, өзүбүзгө сак болойлу дегендей агабыздын номерин калтырабыз. Кандай сурооңуздар болсо, кайрылыңыздар, баарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага тынч болуңуздар, биз анда учуп кетели анда. Болуптур, жакшы жеп алгыла. Силерге дагы рахмат чоң. Анан телефон кылганда дагы бир немени айтып коеюн. Аял киши көтөрсө кыжалат болбогула. Менин аялым болот өзүм, администратор,
Аялдар кисе жеңем өзү тосуп алат. өзү тосуп алат ошол жерде. Если ошондой болсун десе. Любой вопростарга жооп берет. Менден күчтүү, менен анан жакшы суроолорго жооп берет. Надо будет. Уже 15 жылдан бери бирге барып келип, бар жокто бат билет уже. Достор, видеого лайк басып, жакшы сөздөр жазып, группалар менен бөлүшүп коңуздар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, Алланын сактыгында курганда болуңуздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Бардыгыңарга ассаламу алейкум.